Assalamu алейкум, Борук телеканалын көрүүчүлөр жана кино сүйүүчүлөр. Биз азыр режиссер Руслан Акундун Салам Европа аттуу кинотасмасынын премьерасына келдик. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй жаңы коноктор келип, кино башталганы турат. Сиздер менен болгон көрүнүштү жана кызыктуу окуялардын баарын сиздерге төкпөй чачпай чалдырып бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Кандай болот деген ойдосуз? Негизи мен кинонун баарын көрүп койгом да. Көрүп койсуз беле? Ооба, анткени азыр Руслан Байкенин командасына чогуу иштеп атабыз. Ушул Салам Европанын продвижениясын ошо чогуу тарткансыздар беле? Ооба. Ошондо эми кандай элдерге жагат деп ойлойсузбу? Ооба, албетте жагат. Жакшы эле. Бардыгында жакшы экен анда. Ооба. Буга чейин негизи актерлор же болбосо ошол съемочный командага катышкандар, главный геройлордун баары жаш балдар же болбосо биздин мындайча айтканда мурунку тамашоодогулар болгон болсо, бул жакта улуу инсандар, ошолордун приключениясы деп айтсам. Кино жатында көп жүрбөгөн адамдар тартылган, Ооба. Анан эң башкысы бул Казакстан менен Кыргызстандын биргеликте тартылган киносу. Рахмат анда, жакшыбыз. Саламатсызбы эже? Маанайыңыз кандай? Жакшысызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Бул эми кино жөнүндө өзүңүз бир кыскача айтып, кандай учурлар болду, тартып жатканда кыйынчылыктар болдубу же өзүңүздөй көңүл адатыңыздай жакшы эле болду, ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми бул фильм кече баягы жабылуу просмотр болду. Блогерлер, журналисттер, анан баягы кинокритиктер менен кече өзүм биринчи жолу келип биринчи жолу көрдүм. Анткени өзүм кичине коркуп эметкем. Мен ушул аябай таланттуу режиссер Руслан Акунду аны мен кино аркылуу тааныгам. Мен анын биринчи фильми Салам Нью-Йорк дегенди көрүп, ошондо аябай таң калганда, ошо биздин кыргыздын режиссеру кантип ушундай режиссер кино ушундай сонун кино тартыптыр деп ошондо билип калгам. Кийин анан жылдары өттү, анан мени ушул ролго чакырып калды. Эже ушундай СМС жазып, сиз менен ушундай чакырып атам, ушундай бир апашканын ролун ойноп бересизби, сценарийимди берейин деп калды да. Анан өзүм кичине таң калдым. Кандай эле андан мурун башка режиссерлор айтчу, ой, каяктагы Таенеге, бабушкага окшобойт, айтурган Темирова жаш көрүнөт десе, бир режиссер ошондой десе, экинчи режиссер, ой, каяктагы айылдагы кемпирлерге такыр эле ойногонго болбойт, анын кебетеси андай эмес деп калчу да. Анан кийин кантип эле ушу Руслан мени ушундай чакырып калды, куркпой эле деп калдым. Анан кийин сценарийиңди берчи, окуп көрөйүн балам дедим. Сценарийди алып келди, карасам, сценарийди менен кадимкидей аябай ушундай жакшы жазылган экен да. Анан аны окуп аябай ушундай күлүп, ушундай суктанып кеттим. Анткени сценарий деле аябай ушундай таланттуу жазылган экен да. Анан звонок этип айтып калдым, балам ушундай жакшы экен, сценарийиң аябай жакты, тиги апашканын ролу деле аябай жакшы экен, кызыгып атам, бирок коркуп атам. Сен ишенесиңби ошону мен ойноп кете алам деп? Ишенесиңби десем, мен 100% эмес, 200% ишенем эже деди. Анан кийин болуптур, анда макул дедим. Анткени мен корктум. Анткени мен мурун мындай драматический образдарды ойносом, жаш келиндерди, мындай шаардык аялдарды ойногон болсом, мындай ролду ойноп көргөн эмес. Эми кыйналганым ойногондон эмес, кыйналганым баягы 15 жыл киного тартылбай, спортсмендер эмесин жоготуптур дегендей, эмне дейт эле, кыргызча айтканда. Күчүн жоготкондой мен деле баягы эметкем да, ошону кайра эскерип, кайра эметкенге кичине уже картайгандан кийин кичине күчүм чарчайт экенмин, белим ооруп деген. Демек элдер, көрүүчүлөр бул киного 100% жакшы кино деген ниетте чыгышат экен буюрса, Мен эми ал элге эмесине берип атам, элдин ошондон эл эмне десе, кандай кабыл алса, ошондой мен кабыл алам. Саламатта туруңуз, анда чоң рахмат, жакшы маанайда болуңуз. Рахмат. Саламатсызбы Руслан байке, премьераңыз кут болсун биринчиден. Анан өзүңүз режиссер катары ушул кино жөнүндө бир маалымат берип айтсак этиңиз. Биз бардык үй бүлө менен келип, чер жазып, күлүп, кээ бир жерде жакшы мааниде ыйлап кеткидей
кино тарткан аракет кылдык, элдин көңүлүн көтөрөлү, ошол эле учурда бир жакшы нерселерге үндөйлү деп. Анан бул өзүңүздөр көрөсүз, бул эң негизгиси ушу үй бүлөлүк баалуулуктар, андан билимге болгон умтулуу ушул жөнүндө да биздин тасмабыз. Бул эми чет өлкөдөн тарткан бул экинчи кино болуп калат ошондо, Экинчи. мындай. Үчүнчү, кыйынчылыктар уже болбой калды, көңүп калган турбайсыздар анда ошондо, Башка мамлекет тарткандан кичине өзгөчөрөөк. Жок, кыйынчылыктар деле жок. Баштагы караганда жакшы. Анткени чет өлкөгө барганда бизде кыргыз жамааты жүрөт дайыма. Биздин кыргыз топ. Биздин балдар өтө кесипкөй. Ошол эле менин оператор-постановщик Жантай Кыдыралиев, опер команда, сүрөтчүлөр, экинчи режиссер деген бардыгы биздин эле мындай башкы ролдогу ушу команда, бул биздин балдар. Биздин балдар өзүнүн ишин жакшы билген, мыкты кесипкөй. Ошондуктан кайда болбосун бизге бардыгы Кудайга шүгүр. Pazardan motosiklet kadar ya. Bana satmayısınız mı? Taka, hadi biraz uçtu bakalım. Benim param çıktı taka. Көп сүйлөбөй жардамдаш. Костюмун булганып калат деп турасыңбы? Бир костюм шынжан адамдар келди. Эрметти де дом алып кетебиз дейт. Эмне? Картайдыңар. Баланы жакшы бага албайсыңар. Анын үстүнө инфаркт алды. Сакон ушундай дейби? Түшүнбөдүм. Бул кино боюнча башка каарман аткардыңыз, ошо бойдон сиз казак актер экенсиз. Анан эми буга кыйынчылык болгон жокпу? Кыргызча сүйлөп же кандай ошол боюнча? Кыйынчылык болду. Кыйынчылык айтырга да болду. Тилдик барьерде кыйынчылык болду. Өткөнү менин персонажым итальянча сүйлөй керек болду. Анан казакчага, ушун орусчага дайындалган болотун. Түсүрүлмө алаңына келген кезде бирден итальянча ойнойсуң деген осы түсү мага өтө кыйын болду. Мен барымча тырыштым, айтыр көңүлүнөн чыкты деген. Итальянча тилде өзүңүз сүйлөдүңүз ошондо? Итальянча тилде өзүм билбейсиз. Бирок билбейм. Бирок таза сүйлөгөндө болуп калат. Таза сүйлөгөндөй болду. Рахмет көп. Ал эми бул кино көрөрмандарга жакты деп ойлойсузбу? Менин оюмча жаккан сыяктуу. Өткөндө бул фильмде өтө андай семейный ценности, отбасылык кулдуктарды өтө жогары колданып көрсөтүлгөн. Әрине бул жагдайлардын баары бир семьяда, эки семьяда, ар түрдүү отбасыларда болуп жаткан окуйгалардын бири десек болот. Сону алып, кәдимги үлкен экранга чыгаруу үлкен еңбек және ерлик деп ойлойм. Жакшы, кино тууралуу эмнени айта аласыз? Кандай болду сизге? Кандай таасир берди бул? Кино аябай жакты. Келинчегим экөөбүз отуруп алып аябай көңүлдүү отурдук. Сону күлдүк. Кээ бир жерден жаш дагы чыгып кеткен маал болду. Аябай жакты. Бул Руслан Акундун режиссер кылган буга чейинки киносуна башка каарман болуп аткаргансыз да? Анан эми бул учурда эми өзүңүз кандай неме болуп атат? Бир эле режиссердун киносу, анан өзүңүз да бияка келип көрүп, анан ошол киносу боюнча да. Бул тасмага мен өзүм дагы салым кошулуп калды. Анткени бул жердеги главный актер Эрмектин дубляжын аткардым. Ошондо за кадр экөөбүз кыргызча котордум. Өзү казак эмеспи? Ошо казакча өзү сүйлөшкөндө мен аны кыргызчага которуп дубляж кылдык да. Немеде сөмүчтү группада бар турбайсыз сиздер, Тасмада мен дагы ушундай кошулуп калдым. Бардык ушул съемочный группага ыраазычылык билдирем. Сонун болуптур, Руслан айке. Анан эми бул элдерге жакты деп ойлойсуздарбы өзүңүздүн оюңуз боюнча? Жакты деп ойлойм. Негедир акырында башында неме эң акырында бүткөндө уялып коюшту окшойт, жакшы кол чаппайчты. Мен аябай чынында бирок жакшы болуптур. Сонун болуптур. Жакты. Башка жанрдагы кино болуп жатат. Еще башка өлкөдөн дагы ушундай эле таасир этип болуш керек деп. Чоң рахмат анда, жакшы сиздерге. Саламатсызбы? Бул киного чейин режиссер Руслан Акун өзү сизге байланышканда кандай неме болду, сезимдер болбосо кандай кабыл алдыңыз? Ошол боюнча айтсаңыз. Әрине биринчи рет айтсам, мисалы, осыдан бір 10 жыл бұрын маған айтса мен қуанатынмын. Енді онда қуаныш болады ғой енді.
Біз енді кішкене болса да Қазақстанда сериалдарға түсіп қалдық, анау болды, мына кішкене қуаныш басылды. Бірақ дегенмен де Русланның атын естігенде шын мәнінде мен қуандым. Неге? Өйткені мен Русланда осыдан бір 5 жыл бұрын онда эпизодический роль ойнадым Қазақстанда. Енді Русланның өзінің айтысында ол айтады, сол кезде менде ой болған дейді, сізге бір сценарий жазуға, осындай бір дүние жазуға деп өзі айтса. Сол себепті Русланмен енді бір жағы сол жұмыс істегеннің өзі, конечно, приятно, режиссер, считается хороший режиссер, маған қуаныш болды. Бұға чейін ушундай рөлді ойнап жүргөнсүздөр да негизи? Жоқ, мен онда сериалдарда болды. Сериалда главный рөлдер болды. Алкаша играл первый, потом Қария, анау, большие роли были. Сериал, конечно, там от души ничего не открываешься. Өзүңүздүн оюнча бул кино элдерге жагат деген, ушундай жакшы кино болот деген ишеничиңиз барбы? Мен оны билмейм, бауырым. Мен мысалы мен актер, мен өзім түскеннен кейін жаңа қарап отырмын. Мысалы мен өзім ұнамаймын. Көз қарасы. Жоқ, жақсы қарап. Жоқ, мен рас. Мен енді 70-ке келген жаста мен өтірік айтсам, онда ол болмайды. Мен өзімді өзім мақтасам, да, я хорошо играл, ой, жақсы ойнап тұрсыз. Ну просто халық қалай қарсы алады. Главное здесь, что мы хотели сказать, человечество, мягкость, анау махаббат. Если қазір бір комедиялар шықты ғой, құдай көрсін, вот так играет, чтобы халық күлсін деген сен бұны забывайся это все. Мен ойлаймын, мына фильм, сценарий такой хороший, это все там говорят, это фильм, если снимать, это его дело, режиссера и оператора, но халық егер жақсы қабылдаса, мысалы, ол деген біз үшін бақыт. Чоң рахмат. Рахмат. Эжеке айтсаңыз, эми кино соңуна жетти, баарын көрдүк, күбө болдук, эми ошондогу сизге таасир берген, ошол жөнүндө айтсаңыз кандай жактыбы сизге? Аябай чоң таасир берди мага. Башында ыйладык. Ыйлабайын деп аракет кылсаң дагы ыйлайт экенсиң. Андайын күлдүк. Мындайча айтканда эми кино окмуш тартылыптыр да. Өзгөчө айтургандан аткарган ролу жүрөктөн жүрөккө жетет. Демек, актриса деген ушу да, мына. Актриса деген актриса. Профессионал деген профессионал. Жеткиликтүү кылып аткарган. Негизи абдан көп эмгек жумшалган экен. Европаны кыдырышыптыр, барбаган жерлери жок. Анан мындай адамды жетелеп жүрүп отурат да кино. Мындай чарчатып ийбейт. Кээ бир кинодо киши уктап калат го, чарчабайт, тим эле дагы эмне болуп кетет, дагы эмне болор экен деп жутунуп атып көрөсүң да. Анан мунун дагы бир белгилеп кете турган нерсем, тарбиялык мааниси аябай чоң экен. Карачы, жанагы баласы келини менен аварияга учурап калды, туурабы? Ошондон кийин кичинекей небере бала калды, жанагы кичинекей бала. Ошону кемпир шал багып өстүрүп, чоңойтуп, малын сатып, жерин сатып, окутуп, бүт инвестицияны ушул небереге жумшады. Бул азыр биз көбүнчө эле той аш деп атпайдыбы? Жок. Негизи инвестицияны билимге жумшаш керек. Мына бала маңызы ушунда экен. Маңызы ушунда да, көрдүңбү, бала келечекте ким болуп чыкты? Ушу Италияда ушундай чоң университетте окуп, биринчиликти алып бала. Демек, ата-энесинин, чоң ата-энесинин эмгеги кайтты. Маңдай тери кайтты. Ошол акыркысы укмуш сонун бүттү да, баары ушундай бир рахат алып, дем алып, сүйүнүп чыкты. Сонун болду. Ассаламу алейкум, урматтуу көрдөгөндөр. Рады приветствовать всех. Во-первых, всем отдельная благодарность за то, что уделили время и пришли на это мероприятие, на этот прекрасный фильм, добрый, душевный, семейный такой. Конечно же, меня было мало там, это не вина режиссера, это вина сценаристов, наших братьев. Ничего страшного, дай бог будет много проектов, желаю всем удачи, чтобы этот фильм наш собрал кассу, чтобы был номер 1. Всем рахмет. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биз азыр кинонун соңуна жетип көрдүк. Абдан сонун тартылган башкача жанрдагы кино болуптур. Бул жактагы коноктор да азыр тарап кетип баштадык. Сиздерге дагы жагат деген ишеничтемин. Андыктан көрүңүздөр. Абдан таасирлүү кино экен. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.